Өз жөнүн айтып кетишкен экен. Мурдагы бала что-то я смотрю деген бала, элитхаустук бала айтып калды, студент убакта дискотекага уюштуруп жүрдүм эле деп. Андай кезде биз мектепте болгонбуз. Андан тышкары мындан айырмасы болуп, биз биринчи дискотекабыз где-то 200% прибыльга түшкөнбүз, анткени биз өзү иштегенбиз да. Эми мага жараша берет, мен таластыкмын, мактана берсем жараша берет. Таластыктар барбы деген? Мага мактана берсем, илим таластыктар бар. Ошол берет өпкө турат. Негизинен трактор топош жөнүндө айтып берейин, бул аябай серьезный нерсе. Чынчына келгенде эмне үчүн биз топош деп аталыш көбүнчө суроолор айтышат, эмне үчүн топош деп аталышты, эмне үчүн трактор чыгарасыңар деп. Учурда Кыргызстанга 22 миңден ашык трактор жетишпейт. Учурда Кыргызстанга 22 миң трактор керек. Эң эле астыңкы, мындай эң эле скромный подсчет менен дегенде, мен анчалык жалгыз кошуп берип кечирип койгула. Эң эле скромный подсчет менен айтканда 22 миңден ашык трактор керек. Эгер биз ар бир семьяга бир трактордон беребиз деп турган болсок, анда бизге негизинен 150-160 миңге ашык трактор керек болот. 150 миң, 160 миң деген трактор элестетиңер, канча деген штук. Ошол 150-160 миң деген тракторду чыгарыш үчүн мейли. Ошол эле 22 миң тракторду чыгарабы? 22 миң деген тракторду чыгарыш үчүн биздин Кыргызстанда жүздөгөн заводдорду иштетиш керек. Ал жүздөгөн заводдорду иштетсек, ар бир заводдо жок дегенде 300 кишиден иштеш керек болот дагы. 300 кишиден хотя бы биз 100 заводду кура турган болсок, демек биз 30 миңден ашык кишини жумуш менен камсыз кылабыз. Эгер биз 30 миңден ашык кишини жумуш менен камсыз кылсак, демек ар бир кишинин үйүндө, семьясында 4 кишиден болсо, өзү менен кошкондо, значит биз 120 миң кишини спокойно бага алабыз. Эгер биз 120 миң кишини бага алсак, биз Кыргызстанды бага алабыз. Эң негизгиси ошол. Анан менден постоянно сурап калышат, силер эмне үчүн бул идея келип калдыңар, анан кийин акча бергиле, биздин National Institute акча бергиле, бизге спонсор болуп бергиле дегендер бар. Андай кишилерди көп кишилер жактыра бербейт, көп эле бизнесмендер жактыра бербейт деп ачык бетке айтыш керек, колдомо алыш керек ушундай момент менен. Келип акча сурап алгыла деген неме да. Анан кийин жок, мен тамашалам жок, чынын айтып атам. Эң негизги эмне үчүн кандай болбосун бир бизнести башташ үчүн эң негизи бул идея. Акчанын кереги жок. Акча бул функциональный неме да, бул керектүү үчүн нерсе да. Анткени мисалы үчүн сиздин башыңызда бир идеяны чыгарыш үчүн акчанын эч кандай кереги жок. Акчанын керектиги бул ошол идеяны ишке аткарыш. Мисалы үчүн биз примердеги трактор топосту айттык. Биз трактор топосту башында ойлонуп атканда бул 2000 2005-жылдары 2005-2006 жылдары болчу. 2005-2006 жылдары Кыргызстанга эмне керек деген ойлор болгон. Анан кийин Кыргызстандын эң негизгиси берде Кыргызстандын эң негизгиси илгертен эле агромашиностроение боюнча Кыргызстан лидер болуп келген да. Агромашиностроение деген мисалы үчүн пресс төгүч Кыргызстан дегенди билесиңер баары эле туурабы? Аны билбеген кишилер болсо билбейм, анда силер тескери эле карап кетиш керек. Ошол Кыргызстан деген пресс төгүч, мындан тышкары картошка казгыч, мындан тышкары чөп чапкычтар болгон, мындан тышкары дагы тракторго көп мисалы үчүн агрегаттар жасалчу, ошол эле литьевой цехтеде. Ошол агромашиностроение боюнча специалисттер бар болчу. Алар азыр кетип калды, көбүнчөсү кетип калды. Биздин Кыргызстанда 2-3 киши эле калды. Ошол эстегенде. Анан мага да айтып бергилечи. Анан кийин ошол кездеги иштегендердин азыркы потенциалы дагы эле бар. Кыргызстан боюнча агромашиностроение акырындап өнүгүүдө. Жерлерде мисалы үчүн ар кайсы изобретательдер өздөрү айтып беришет, өздөрү көргөзүп беришет. Биздин топоско да келип алып, мен мындай ойлоп таптым эле, мен тигиндей ойлоп таптым эле деген жаш конструкторлор бар. Бирок эң негизгиси баары эле келгендер эле акча эле сурай берет да. Акча берсеңер, мен силерге жасап берем. Жок, бизге акча эмес. Чертежин берсеңер, биз сизге жасап беребиз, биз сизге сатканда авторский правоны ошонун чекесинен чыгарып берип турабыз. Анан кийин биз сиздин агрегатыңыз үчүн, мисалы үчүн, көбүрөөк жол
Мисалы үчүн мен чөп чапкыч жазадым, мага $30,000 бериле дейт да, ошон үчүнчү. Андан кийин сизге чөп чапкычтын кайсы түрлөрүн жасап берели деп өзүбүз сурайбыз көбүнчөчү. Анткени силердин идеяңар башка бирөөдөн айырмалуу болуш керек, экономичный болуш керек. Мисалы үчүн биз чөп чапкыч жазып аткандардын, эгер силердин чөп чапкычыңыз ошол эле убакта арзаныраак болуп, дыйкандарга полезный болсо, анда силерге болот. Идеянын эң негизги принциптери, идеяны ишке аткарууда эң негизги принциптери, эң негизинен идея бирөөгө жугумдуу болуш керек, бирөөгө жагымдуу болуш керек. Эгер идеяңар жагымды пайда болгондо акчаны ойлонбой туруңар. Акча ал келе турган нерсе. Эң негизгиси идея деген элге жагымдуу, жугумдуу болот дегени, жагымдуу болсо анда ошол идеяны силерден сатып алышат. Жугумдуу болот дегени канчалык көп адамдарга жугумдуу болсо, ошончолук көп команда болот силерде. А командасыз силер идеяны эч качан аткара албайсыңар. Мисалы үчүн бизде учурда 19 киши иштейт азыр учурда, непосредственно биз менен иштешип аткан 19 киши. 19 киши эркектер, жүзү 2 аял бар. Эркектер бирөөсү да тамак чекпейт. Мактанарлык нерсе. Неге? Анткени ошол идеяңар, силердин идеяңар акырындап ошо тегерек чекесинде адамдарды тескеп турат да. Бул киши бул идеяга туура эмес экен болуп калат. Мисалы үчүн бул киши. Андан кийин силер өзүнүн тегерек чекеңерде силердей ойлонгон адамдарды чогултуп баштайсыңар. Ошол главный эң негизги